Кутман кешіңіздер менен соң жаңылықтар мен алату маалымат программасы түз эфирде. Жаңылықтардың жиынтықтаушы топтомын Лонара Мамытова. Жана Мирлан Маматалиев таныштырабыз бүгүн программабызда. Эстен кеткиз борон чапкын. Кечээки катуу шамал үйлөрдүн чатырын учуруп, дарактар тамыры менен кошо адам өмүрүндө алды. Катуу шамал кесепеттери такталууда. Кыргыз-тажик алакалары өркүндөөдө. Тажикстандан ташыла турган энергиянын киловатт сааты 2,5 центке бааланды. Мындай чечим дүйшөмбүдө өткөн эл аралык конференцияда кабыл алынды. Ден соолук кербени бул сапар Аксынын эң аласкы Кашкасуу айылында. Күн мурунтан эле коңшу айылдардан да калың эл келип, кербенди кезек күткөндөр көп болду. Актала районунун Үгүт айылындагы көпүрө жаңырууда. Көздөгөндөр орундалса, үгүттүктөр жаңы көпүрөлүү болобуз деп турушат. Эми ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк. Чүй облусундагы 8-июнда болгон катуу шамал үйлөрдүн чатырын учуруп, дарактар тамыры менен кошо жолунуп, унааларды басып калды. Мындан тышкары жолдорго бактар кулап, каттамдар жабылып да калган. Мындан тышкары адам өмүрүн алган учур дагы бар. Шамалдын кесепеттерине Гүлнара Касымбекова токтолот. Шагынан сынган бутактар, тамыры менен жулунуп калган бактар, үзүлгөн электр зымдары, айнектери сынып, темирлери кыйшайган унаалар. Мунун баары кечээки шамалдын кесепети. Бүлүндүргөн борон чапкын эми шаардыктардын эсинде көпкө сакталчудай. Кечээ болгон шамал Панфилов паркындагы бир топ бактарактарды жабыркатты. Өзгөчө узундугу 20-25 метр келген бак мына мындай күркөнү басып калды. Тилекке жараша мунун айланасында адам да жок болчу. Бак жолду жаап, бүркөнүн үстүнө түшпөстөн айрым жоон шактары ичин тешип да кирип кеткен. Бактыга жараша ичиндеги адамдар сыртта жүргөн. Могу жерде отурчумун да, мен Кудай жалгап дагы тиги Куран окутканга кетип жок болуп калганыма өзүмө кубанып атам. Себеби мен ошол жерден жыл бою отурчу элем могу жерде. Учур келип тийсе, нерсе болуп калмакмын. Парктын ичиндеги эле эмес, сыртындагы бактардагы ар өткөн бери өткөндөргө кулады. Бул Toyota айдаганга эмес, эми темир тезекке гана жарап калды. Уна оң рулдуу болгондуктан айдоочусу аман калды. Кечээки шамалда үстүн машинасынын ушуна акыбалга келип калды. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кечээ күнү 9 чамасында ошол жактан өтүп атканда пешеход өткөзүп атканбыз. Ошол маалда катуу шамалдан бак кулап түшүп, машинанын үстүнө чыкты да, мына көрүп атасыздар. Ошону машинасы жараксыз абалга келип калды. Мына чирип калыптыр да, кол менен эле акырын сындырып койсо болот экен да. Ушу чоң келеген бакты мына могу кичинекей эле бөлүк кармап туруптур. Ушул эле жерден Нурбектин унаасынын үстүнө дагы бак кулаган. Эми бүлүнгөн айнектерин калыбына келтирүү тоголок суммага айланчудай. Бактын чоң бутагы үстүнө кулаганда ушу артыңкы лобовойдун үстүнө тийип, лобовойду талкалап, ичине лобовойдун сыныктары вот ичинде түшүп калган да. Вот мына эшикесин алган жокпуз, дагы эле ичинде жатат. Ал эми Лебединовкадагы ГЭС-5 конушундагылар шамалдын кесепетинен 13 жаштагы кызды жерге берүүдө. Аны дагы бак басып калган. Могу жерде биздин кызыбыз келип суу алат. Кечинде шамал учурунда. Суу алып атканда ушул жерден бак жыгылат, көрүп атасыздар. Бактын эмеси сынат да балага түшөт. Бала жолдо баратып, ансыга алып бараткан жолдон анан каза болот. Ал эми Осмоналиевтердин үйүнүн чатыры шамал 100 метр алыстыкка чейин учуруп, анан да турак жайынын төбөсүндө калып кетти. Азыр үйдө баш калкалоо мүмкүн эмес. Кожоюн 2 баласын аман алып калган караң үлгүргөн. Кечинде шамал келип эле бурган сарган болуп эле ошо үйдүн крышасын алды биринчи. Анан үйдүн ичине кирип эле куюн болуп келип эле анан ичип талкалады. Болгон тапкан ташынганы менен үй салган Осмоналиев эми балдары менен кайда баш калкалары белгисиз. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги шамалдын чыгымын эсептөөдө. Гүлнара Касымбекова, Бактурсун Бишембеков, Коомдук 1-канал. Бишкектин кызматы шамалдын кесепетин түнү менен жойгонго жетишти. Борбордогу шамалдан соң мэрияда ыкчам штаб түзүлдү. Бардык шаар кызматы жана администрациялар толук даярдыкка келтирилип, мобилдүү топтор түзүлдү. Натыйжада түнү менен кызматтар табигат кубулушунун кесепети менен алышты. Эсептөөлөргө ылайык 10 бактарак турак үйлөргө кулаган, 12 автоунаа жабыркады. Энергетиктер 74 авариялык абал болгонун айтышты. Электр өткөргүчтөрдүн 2 карагайы кулап, 35 электр зымдары үзүлгөн. Шаарда мындан башка бир нече жарнамалык такталар кулап, натыйжада ыкчам түзүлгөн штаб бүгүн таң атканча борборду тазалоого жетишти. Тажикстандан ташыла турган энергиянын киловатт сааты 2,5 центке бааланды. Мындай чечим боюнча Кыргыз-Тажик тарап дүйшөмбү шаарында өткөн суу өмүрү үчүн деп аталган эл аралык конференцияда макулдашты. Жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Пакистан, Оганстан сыяктуу өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун да катышты. Кененирээк кийинки материал.
Премьер-министр Темир Сариевдин Тажикстанга расмий сапарынын экинчи күнү Душанбеде суу өмүр үчүн аталышындагы эл аралык конференцияда уланды. Ага жалпысынан 1,5 миңдей адам катышты. Чакырылгандардын арасында өкмөт башчыларынан тышкары Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун да катышты. Иш-чарада Темир Сариев да сөз сүйлөп, суу маселеси Борбор Азия өлкөлөрү үчүн чоң мааниге ээ экенин белгиледи. Биз мурдатан айтып келгендей, Камбар-Ата ГЭСинин курулушу токтогул суу сактагычынын иштөө режимин энергетикалыктан ирригациялык мүнөзгө өзгөртөт. Камбар-Ата ГЭСинде суу сактагычтын курулушу суу ресурстарын тең салмактуу колдонууга жана төмөнкү агымдагы өлкөлөрдө суугат жерлерди суу менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатат. Бул өз кезегинде бүтүндөө региондун туруктуу өнүгүшүнө салым кошот. Тажикстандын өлкө башчысы Эмомали Рахмон өз кезегинде ичүүчү суу боюнча алгылыктуу иштери жасалганы менен санитардык көзөмөл жүзөгө ашкан жок деди. Такталбаган маалыматтарга ылайык, дүйнөдөгү 750 миллион адам ичүүчү таза сууга жетпей келсе, дүйнө калкынын 2,5 миллиарды санитардык талаптар менен камсыз болгон эмес. Иштин мындай абалы бизден бирдиктүү аракетти жана тез чечим кабыл алууну талап кылат. Бул максатта 7-бүткүл дүйнөлүк суу форумунун алкагында мен дүйнөлүк коомго Тажикстандын жаңы демилгесин сунуштадым. Бүгүн да сиздерге суу туруктуу өнүгүү үчүн девиз менен жаңы эл аралык декаданы жарыялоо демилгеси тууралуу билдиргим келип турат. Демилге биз ниеттенгендей суу менен байланышкан туруктуу өнүгүүнүн максатын реализациялоого көмөк көрсөткөн маанилүү курал болот. Белгилей кетсек, премьер Сариев Тажикстандагы расмий сапарынын жүрүшүндө президент Эмомали Рахмон менен жолукту. Жолугушууда тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо иштерин тездетүү керектигине көңүл бурушту. Муну менен катар жолугушууда Тажикстандан Кыргызстанга эки тараптуу ыңгайлуу шартта электр энергиясын Кытай, Кыргызстан, Тажикстан темир жолу аркылуу экспорттоо жана аймактагы коопсуздук маселелери талкууга алынды. Премьер Тажикстанда башка да жогорку кызматтагылар менен кездешип, андан соң Дүйшөмбүдөгү Кыргыз элчилигине баруу менен делегация Бишкекке сапар алды. Альбина Сулайманова, Зарема Мусаева, Медержан Бейшев, Мирлан Маматалиев, Коомдук биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун жарыялаган жыйынтыктар боюнча былтыр Кыргызстан экономикалык конкуренцияга туруштук берген 144 өлкөнүн катарынан 121 орундан 108 орунга жылган. Ал эми Орусия 50 орунда турса, Казакстан 53 орунда. Бул алардын экономикалык дараметин көрсөтүп турат. Кыргызстан экономикадагы ордун канткенде жогорулатууга болот. Генерал Гүлшан Кулматова токтолот. Коомчулук өтө эле саясатташып кеткен. Буга эл арасында жүргүзүлгөн сурамжылоолор негиз боло алат. Иликтөөлөрдүн жыйынтыгында өкмөт 20% гана экономикалык маселелерге баш катырса, калган 80%-ын саясий маселелерге жумшайт. Ал эми 2015 жылдын экономиканы бекемдөө жылы деп жарыяланышын экономисттер өз убагында кабыл алынган чечим деп эсептешет. Экономисттердин пикиринде бул кадам улуттук экономиканы өнүктүрүп, мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу колдонууга жол ачат. Экономиканын өсүшүнө 2005-2010 жылдардагы башаламандыктар терс таасирин тийгизди. Коомубуз абдан саясатташып калган. Биз азыр интеграция баскычында турабыз. Өлкөнүн экономикасын туруктуу абалга жеткиришибиз керек. Албетте, бир жылдын ичинде экономиканы бекемдөө мүмкүн эмес. Ал чоң күчтү талап кылат жана бул иштер оор, татаал болот. Жыйында Кыргызстандын экономикасында басымдуу болгон реэкспорттук модель интеграциялык процесстерге каршы келгени, анын жаңыланышы тууралуу пикирлер айтылды. 180 миллион деген рынокко кирип атабыз. Ошол рынок менен иштегенге биз үйрөнүшүбүз керек. Мурунку модель, реэкспорт модели азыр бул жерде анчалык көп иштей алат. Биз өзүбүз Кыргызстанда товарларды жасашыбыз керек, услугаларды жасап, ошол чоң рынокко жибергенге мүмкүнчүлүк өзгө түзүшүбүз керек. Экономист Турар Кочиев болсо мамлекеттик саясаттын негизи инновация болушу керектигин билдирди. Өзгөчө индустриальный базасы болуп, инновациянын машиностроение. Биз аны жоготуп койдук. Экспортто жибергенде кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болот, ошону ойлоп чыгыш керек да. Жана инновациялык жолго кириш керек. Индустрия жок болсо, анда биз инновацияны көрсөтө албайбыз. Талдоочулардын баамында кыргызстандыктар үчүн экономикалык кызыкчылыктар алдыңкы орунда болушу керек. Андыктан өлкөдө жаңы өндүрүштөрдү жана жумуш орундарын түзүү, эмгек акыны көбөйтүү, энергетиканы өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу маселелери биринчи орунда турат. Гүлшан Кулматова, Азамат Кадыр Токтоев, Коомдук биринчи канал.
Каржы министрлигинде 5 тармак боюнча коррупциялык көрүнүштөр аныкталды. Коргоо кеңешинин жумушчу тобу тарабынан мекемедеги бюджеттик процесс экономиканы өнүктүрүү фондунун иши баалуу металлдар департаменти мамлекеттик сатып алуу жана дем берүүчү кайтарымсыз каражат тармагы боюнча коррупциялык мүмкүнчүлүктөр табылды. Белгилей кетсек, жумушчу топ президенттин жарлыгынын негизинде ар бир мамлекеттик орган боюнча демонтаждоо ишин өткөрүп келет. Анын негизинде 20 чукул мамлекеттик орган текшерилип, ишти жөнгө салуу боюнча сунуштар берилген. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө каржы министрлигиндеги коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу иши орточо деп бааланды. Каржы министрлиги өзгөчө функцияны аткаруучу мамлекеттик орган болгондуктан биз ушул мамлекеттик каржыны башкаруу системасындагы ушул коррупцияга каршы же болбосо антикоррупциялык модельди киргизүүгө бет алганбыз. Ошол 5 тармак боюнча бүгүнкү күнү ушул баягы коррупцияга каршы моделин киргизүү үстүндө турабыз. Өз кезегинде каржы министрлиги коргоо кеңешинин мындай чечимине толугу менен кошулбайт. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, баалуу металлдар департаменти жана экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фонду боюнча маселе туура эмес аныкталганын айтат. Аталган 2 тармакты реформалоо боюнча сунуштарды кароо мөөнөтү узакка созулары министрликтин өкүлдөрү билдирди. Алар кошумчалагандай, мунун себеби Кыргызстандын бажы бирлигине кирүүсү менен байланыштуу. Biz ошол коргоо кеңешинин маалыматынын 54%га финанс министрлиги иш аткарбады дегенге макул эмеспиз. Анткени деген бардык 5 модель боюнча дагы биз ишти ыраттуу план боюнча жүргүзүп келгенбиз. Ал боюнча бардык иш-чаралар аткарылып, айрымдары гана ар кандай объективдүү себептерге байланыштуу бир аз кечиктирилип отурат. Кыргызстан мыйзамдын үстүмдүгүн орнотууда 4 орунга алдыга жылды. Дүйнөлүк юстиция эл аралык өкмөт уюмунун иликтөөсүндө 102 мамлекет тизмеге кирип, Кыргызстан 74-орунду камсыз кылды. Уюм дүйнө өкүлдөрүн коррупциянын жоктугу, мыйзамдын сакталышы, жарандык жана кылмыш иштеринин тергелиши боюнча иликтеген. Натыйжада Борбор Азияда Казакстан 65-орунду камсыз кылса, Өзбекстан 81-орунга жайгашты. Ал эми Тажикстан менен Түркмөнстан рейтингге кирген эмес. Белгилей кетсек, тизменин көч башында Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия өңдүү мамлекеттер жайгашты. Лелек районунун Бешкен, Кулунду айыл аймактарында катуу жааган жаандан улам сел жүрүп 100дөн ашуун турак үйдү каптады. Июнь окуясынын 5 жылдыгын белгилөөдө 9-июндан баштап милиция кызматы күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Эми ушул жана башка кабарлар менен тааныштыруу үчүн Ош студиясы түз эфирде. Саламатсызбы Абаз, сөз сизде. Рахмат, саламатсызбы. Лелек район Бешкент, Кулунду айыл аймактарына катуу жааган жаанда улам сел жүрүп, 100дөн ашуун турак үйдү каптады. Ошондой эле талаадагы мал жандыктар да агызып кеткен. Ичүүчү таза суу түтүктөрү жана суга суу каналы таш батка толуп жарактан чыккан. Электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, ички чарбалык жолдор каттамга жараксыз абалга келди. Кулунду айыл аймагындагы ички чарбалык жана унаа байланыш министрлигинин карамагындагы 3 көпүрөнү агызып кетти. Жарандык коргоо комиссиясы материалдык чыгымдарды иликтөө иштерин жүргүзүп, сел суулары кирген 100дөн ашуун үйдүн 20дан ашууну авариялык абалга экенин аныкташты. Учурда жабыр тарткан жергиликтүү тургундар үчүн 50дөн даана чатыр жылуу төшөнчүлөрү менен бирге Кулунду айылына жеткирилди. Биздин моз жок болгонуна байланыштуу жерди басып, асфальттан ашып келди. Ол биздин ашканабызды, огородторубузду эгилген эгиндердин баарыны алып эмет кылып кетти. Бул энди табигый кырсык экен. Эч нерсе колубуздан келген жок. 2 чоң канал, 2-3,5 кубтук каналдардын бир топ километр жерлерине суу шагыл таштарды алып келип үйүп салган. Буларды тазалашыбыз керек. Андан сырткары ички каналдар бар, Суат канал айылдын ичиндеги. Кээ бир жерлердин жерде келген сел оюп кетип туруп, каналдар жок болуп кеткен. Толук бир жуманын ичинде бардык элдерге кайра сугат суу, иче турган сууларын берүү маселесин чечип атабыз. Улус район шаарлардын борборунан алыс жайланышкан элеттиктердин түйшүгүн жеңилдеткен ден соолук кербени бул сапар Аксынын эң алыскы Кашка суу айылына барды. Кербенде кезек күткөндөр көп болду. Күн мурунтан эле коңшу айылдардан да калың эл түрүлө келип, саламаттыгын текшертип алуунун камын көрүшкөн. Элет элинин саламаттыгына кабарчыбыз да кызыгып келди. Каршыга Тилебаева Падышат айылынын тургуну. Айтымында ал бир топ жылдардан бери эле ашказан оорусунун азабын тартып келет. Дарыланайын дейт, чамасы жетпейт. Ден соолук кербенин угуп атайын кезек күтүп дарыгерге кирди. Мында ал саламаттыгын жеңил эле жол менен сакайтуунун жолун билип алды. Баягы айылда жашаган элдер үчүн баягы акча деген тартыш болуп турган уктары биз бекерге неге тартып берип атпайбы? Үзейлерге бардык
бул өтө несин тийгизип атыр бизге. Азыр эми бирine тапса бирine жетпей жаткан убакта дарыны тапса башка аппаратына таппайт өзүлөргө. Эмнелерге мен рахмат айтат элем ушуну уюштуруп атырган уюштуруучуларга. Кашка суу айыл аймагы район борборунан 15 чакырым алыста турат. Айылдыктардын райондук ооруканага кадамы жеткени менен көпчүлүгүнүн каражаты түтпөйт. Анан аргасы ден соолукка үнөмдөп жүрө беришет. Эркек жана аялдардын ооруларын, жанакей ушундай эле башка балдардын ооруларын ошо көрүп туруу мүмкүнчүлүгү өтө кыйын эле. Азыр келип туруп элди бара кылбастан, акча кетирбестен дарыгерлер өзүнүн кеңешин берип, жакшынакай ар бирин жазып берип атканы бул бизге өтө жакшы. Ден соолук кербени өлкөнүн бир катар дубандарында болуп, журт саламаттыгы жөнүндө жерден кабар алып жүрөт. Анда жергиликтүү ооруканаларда жок шарттар түзүлүп, дарыгерлер да тартылган. Элдин арасынан кеңирип алган кайсы оору? Жүрөк кан тамыр оорулары өзүңүздөр берилүү. Мына кургак учу оорусу деле бүгүнкү күндө энелери менен кош бойлуу энелер менен жаш балдар, ымыркай балдардын ден соолугу жөнүндө проблема бар. Ошон үчүн элдин арасында бир эле ооруларды көрүү эмес, элдин арасында ошолорго андай кеңеш берүү. Ден соолукту кантип сактаса болот, жакшынан кантип сактаса болот, деги эле кош бойлуу айылдарды кантип жакшы караш керек. Ушул маселелердин баардыгын булар ошол эле отурган маалда ошондой кеңеш да беришет да. Ден соолук кербени бул сапарында 12 күнгө Аксынын 12 айыл аймагын кыдырып чыгат. Байгаздар Райымкулов, Осмон Амсадыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу, Аксы району. Каргашалуу июнь окуясына 5 жыл. Окуя болгондон кийин же азыркы Ош шаарындагы өзгөрүүлөр жергиликтүү тургундардын жашоосу тууралуу Бурлай Бусурманкуловдун атайын репортажын бүгүн 22:15 көрө аласыздар. Биздеги жаңылыктар мына ушундай. Бишкекке кайрадан сөз кезегин берем. Рахмат Аваз, программабызды улантабыз. Мындан 4 жыл мурунку катуу сел ансызда эскилигинен араң турган Актала районунун Үгүт айылындагы көпүрөгө олуттуу зыян келтирген. Мунун кесепетинен жергиликтүү элдин, райондун жана облустун борбору менен карым-катнашы бир катар кыйынчылыктар менен коштолду. Эгер ушул жылга көзөлгөндөр орундалса, үгүттүктөр жаңы көпүрөлүү болушмакчы. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Үгүт мектебинин мугалими Махатас Бекматова 5 жылдан бери эски көпүрө менен каттап, ал үчүн андан өтүү тирүүнүн тозогу. Бирок өзүнүн эмес, кошуналардын балдарына санаркайт. Жада калса кышында кар жапкандан кийинки, басырылгандан кийинки жараканы көрүп сарсана болчубуз да. Ошол кардан дагы жаракасы ушу ажырап баратканын көрүнчү. Буга чейин мына ушинтип элдин үрөйүн алган көпүрөнүн ордуна жаздан бери жаңысынын курулушу башталып, ага үгүттүктөр чоң кубанычта. Жакшы көпүрө курулуп атат буюрса. Мурун начар болчу, ушу Союз мезгилиндеги көпүрө болчу, эми ушу быйыл ушул проектке кирип калып, азыр ушул көпүрө курулуп атат. Стратегиялык мааниси да өзгөчө бул көпүрөнүн курулушуна өлкө казынасынан 36 миллион сом бөлүнүп, иште үзгүлтүк болбой, бүгүнкү күнгө курулуштун 70% бүткөрүлдү. Кудай кааласа ушул жумушту август айына бүткөрөбүз деп турабыз. Өзүнүн календарный график боюнча ноябрь айына бүткөрүлүш керек. Биз азыр материалдарыбыздын почти 90% толук объектиде турат. Анткени башкалабыздан дерлик 600 чакырым алыстагы Актала районунда оңдоого же кайра курууга өтө муктаж ондогон объекттер бар. Андыктан бир эле көпүрөнүн ишке берилиши менен бардык эле көйгөйлөрдөн арылуу оор. Бирок район жетекчилеринин билдиргендерине караганда кээ бирлердин каршылоо чечилип, жыл аягына чейин дагы 2 ири курулуш башталмакчы. Сөз акырында жаратан бери сөз уруп жаткан ушул объекттин курулушунун башталышына кандайдыр бир деңгээлде алактай маалымат аналитикалык борборунда тиешеси бар экендигин белгилейли. Эсиңиздерде болсо, буга чейин эски көпүрөнүн оор акыбалы туурасында биздин чыгармачылык топтарынын бир нече жолу репортаждардын сериясы даярдалган. Буга мамлекеттин көз кырын салып койгондугу бизди албетте кубандырат. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Аббасов, Коомдук биринчи канал, Актала району. Өнүгүү прогресс Элкамын ойлогон таза партия мында пикирин Лейлек, Ноокат, Өзгөн, Аксы, Сузак жана Ноокен райондорунун эли партия өкүлдөрү менен болгон жолугушууда билдиришти. Элдин көйгөйүн жеринде чечип, жардам берип келген өнүгүүчүлөрдү аймактарда жылуу тосуп, миңдеген адамдар колдоп турушту. Баланы коргоо бул энени коргоо. Ар бир бала өз ата-энесинин мээримине толуп, бактылуу балалыктын доорун сүрүүгө татыктуу. Мындай ураан менен Өнүгүү прогресс саясий партиясынын түштүк аймагына болгон сапары Лейлек районунан башталып, ал 1-июнь балдарды коргоонун күнүнө туш келди. Асфальтка сүрөт тарткан балдардын ой чабыты Кыргызстандын өнүп өсүүсүнө үмүт берет деп Бакыт Төрөбаев белгиледи.
Ал эми ноокаттыктар Өнүгүү Прогресс партиясын Борбордук стадиондон күтүп турушту. 10 миңге чогулган эл дал ушул партиянын жардамы менен жерин айдап, дыйканчылыгын ийгиликтүү жүргүзүп, үй бүлөлүк кирешесин толуктап келет. Айдоо иштери эрте башталган аймакта айыл чарба техникалары жетишсиз болгондуктан Бакыт Төрөбаев бул өрөнгө бир МТС ачып берүү убадасын берди. Эми Кудай буйруса, урматтуугандар, Нокат районунда бир чоң жакшынакай МТС ачабыз, урматтууган. Мен буга сөз берем, урматтуугандар. Өзгөн районда эл Өнүгүү Прогресс саясий партиясына ыраазы. Анткени бул аймакта кооперативдер түзүлүп, айдап себи иштери арзан болуп, дыйкандардын түшүгүн жеңилдетти. Мындан сырткары каналдар казылып, суунун жолу ачылып, Гүлдүк айыл эли таза суу менен камсыз болгон. 5 жылдан бери суусуз жок калганбыз. Суга суусу жок. Дарыябыз бар, суга суу жок, чыгара албай калдык. Алышыбызды суу алып, жалама таш болуп, зоо болуп калганда, экскаватор тракторларды алып барып туруп, сууну чыгарып, алышыбызды бууп, илегибизди орындатып туруп кайтты да. Аксы району тоо койнунда жайгашкан менен жергиликтүү эл дыйканчылык иштерине өзгөчө көңүл бурат. Мындан улам Өнүгүүнүн бир МТСи ушул аймакта жайгашып, жердин 90% арзан баада айдап, дыйкандардын эмгегинин акыбети кайтып келет. Жолугушууга келген эл Бакыт Төрөбаевдин өлкөгө техника алып келүү боюнча пландарын колдоп, тракторлордун келишин күтүп жаткандыгын жашырышкан жок. Анткени айыл эли маалымат каражаттарынан Орусиялык Росагромаш деген үлкөн мекеменин жетекчилиги Бакыт Төрөбаевди издеп келип сүйлөшкөнүнөн кабардар. Россиядан атай мен издеп Росагромаш деген компания келди. Мен аларга айттым, эгерде сиздер чын эле жардам беребиз десеңер, анда мен иштешкенге силермен даярмын. Эгерде жөн эле мындай курук сөз болсо, анда мен сиздермен иштебейм деп. Мына ошолорго мен талап койдум. Эгерде чын иштейбиз десеңер, 500 техника алып келгиле деп аларга талап койдум. Жаштардын шаары аталган Жалал Абад жаш жана келечекке ишенимдүү караган Өнүгүү Прогресс партиясын чоң үмүт менен тосту. Сөзү иши менен дал келген партия өкүлдөрүнүн бул аймакта аброю бийик. Себеби Жалал Абад облусунда алгачкы кадамдар башталып, бүтүндөй өлкө өнүгүүнү тааныды. Эми болсо ар бир адамдын жүрөгүнө ишенип үмүт байлап турат. Мухаммед пайгамбар айткан экен, адамдын денесинде бир муштум эт бар. Ошол эт таза болсо, бүткүл дене таза болот деп. Ал эмне деп сураганда, ал жүрөк деген экен. Урматтуу агайын туугандар, жүрөгүңөрдү таза болушун, өнүгүү деп согушун каалайм. Ноокен районунун Кочкор Ата шаарында жолугушуу кечки 5ке белгиленгени менен жергиликтүү жашоочулар күндүзгү 2ден тартып эле чогула баштады. Келгендер катар тизилген айыл чарба техникалар мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып, даярдалган орундуктан орун алып, партия өкүлдөрүн чыдамсыздык менен күтүштү. Аңгыча элди жарып келген эл уулдары чогулгандардын кол чабууларына арзыды. Зары болуп жаткан бардык тармакта иш алып барган партиянын бул жолугушуусу 12 жолу операция болуп, Бакыт Төрөбаевдин жардамы менен ден соолугу калыбына келген Нурмухаммед ата-энеси менен келип, эл алдында ыраазычылык билдирип, партия төрагасына ак чапан жана ак калпак кийгизди. Ошентип лелектен башталган сапар Кочкор Ата шаарында жыйынтыкталды. Калың эл ак батасын берип, эл уулдарынын сапары байсалдуу болсун деген тилегин айтып узатышты. Бүгін Бишкекте Кыргызстан саясий партиясынын 3-чү курултайы болуп өттү. Анда партиянын уставы кабыл алынып, төрагасы саясий кеңештин курамы шайланды жана 7 кадамдан турган манифест кабыл алынды. Кыргызстан партиясы 2010-жылы түптөлгөн курултайга жер-жерлерден келген 200дөн ашуун делегаттар катышты. Партиянын максаты жана өлкөнү өнүктүрүүгө таштаган кадамы тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Элибизде ыйман болбосо, экономикабыз саясатыбыз оңолбойт. Жогорку кеңештин 6-чакырылышына келүүнү максат кылгандардын курамы Кыргызстан саясий партиясы менен толукталды. Курултайда партиянын төрагасы Канат Исаев Кыргызстан күз айларында өтүүчү парламенттик шайлоого катыша тургандыгын жарыялады. Партия өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошууну максат кылат. Аткарылбай турган убадаларды биз берген жокпуз. Баарыбыз ушул саясатта 1-жыл жүргөн жокпуз. Ошол себептен биз Кудай буйруса жаш муун, салыштырмалуу жаш муун чогулуп атат. Келечекте дагы ушул саясатта жүрөбүз деген ниеттерибиз бар. Ошол себептен биз аткарыла турган, ишке ашыра турган нерселерди гана убада беребиз да. Курултайда партиянын уставы кабыл алынып, төрагасы саясий кеңештин курамы шайланды жана 7 кадамдан турган манифест кабыл алынды. Бул партиянын өнүгүүгө багыт алган кадамы. Кыргыз мамлекеттигин бекемдөө, Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселелер бул чек араны бекемдөө, жумушсуздукка каршы күрөшүү, жаңы жумуш орундарын ачуу, кедейчиликке каршы күрөшүү жана Кыргызстанга инвестиция тартуу бул биздин 7 кадам
манифестибиздин негизин түзөт. Кыргызстандын курамына саясат менен мамлекеттик кызматта тажрыйбасы бар жана бизнестин көзүн билгендер чогулду. Тактап айтканда мурда республика жана замандаш партиясынын бедели күчтүү саясатчылары Кыргызстанга кошулду. Талдоочулардын айтымында алардын кетиши эки партияны алсыздантты. Кыргызстанды идеяларга бай, чыйрак жаштар да толуктады. Ийгиликке жетишүү адамдар чоң жашы сапат болуш керек. Жыйынга катышкан башка саясий партиялардын лидерлери чоң саясатка аттанган партияга ийгилик каалап, тажрыйбасы жана насааттары менен бөлүштү. Жалпы эле Кыргызстандын келечеги үчүн чоң иштерди кылабыз деп билекти түрүнүп чыгып атасыздар. Алдыга койгон максат баарыбыздыкы окшош. Кыргызстанда жаңы саясий маданият калыптаныш керек. Кеңешип, алмашып иш кылыш керек. Душман болбош керек. Бүгүнкү оппоненттин эртең парламентте чогуу иштеген, өкмөттө чогуу иштеген партнерың болуп калыш керек. Партияга мүчө болууну каалагандардын саны артып жатат. Лидер Канат Исаев шайлоо, адилет жана калыс өтөрүнөн чек санабайт. Ошол эле учурда Кыргызстан эч кандай партия менен бирикпей тургандыгын билдирди. Нургүл Жумабекова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал. Бүгүнкү программабыз мына ушундай окуялар менен толукталды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтка да жайгаштырылганын эсиңиздерге сала кетели. КТРК Чекит KG сайт аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунттуу жана кызыктуу окуялар КТРК Чекит KG сайтында. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.